Так, WhatsApp веб açış için ne kılış gerek? WhatsApp web'ke birinci Google'da açıp alasыздар, мына Google açıp поиск жазабыз. WhatsApp web деп жазабыз. Enter'ді бастық, басқан заман чыгат. Чыккандан кийин ошол жерге мышканы басабыз бир жолу. Баскандан кийин бизде QR код вход в веб WhatsApp деп мына көрүңүздөр, мына ссылка чыгат. Бу ссылканы ачыш үчүн биз WhatsApp'ка киребиз. 3 точканы басабыз. Связанные устройства деген басабыз. Связанные устройства деген дагы бир жолу басабыз. Паролду теребиз. Анан QR кодго тособуз. QR кодго тоссок, бизде ошол WhatsApp ачылып калат. Компьютерибиз ачылып калат. Эми жазып коебуз. Asus ноутбук деп ноутбуктун атын жазып коебуз. Asus ноутбук ален бар, ушундай канча приложение уланган болсо ошол болот. Эгер керек эмес болсо бир жолу басасыз, 3 точканы басасыз, удалить деген басасыз, кайра удалить басасыз. Дагы 3 точканы басасыз, удалить. Ушинтип эле өчүрүп саласыз мынакей. Ушинтип компьютерден дагы көрсөңүз болот аны. Компьютерден уланды мына. Бул жактан жазсаңыздар болот мынакей. Бүт баары чыгат.